Allah берген байлык менен ахиретиңди кургун деди. Эң биринчи нерсе. Демек, Алла Таала байлыкты берип, кутур, жырга ойноду бербейт. Ахиретти куруш үчүн берет. Ахиретте чоң сарайларды куруп, Алланын ыраазылыгын табыш үчүн Аллах субхана ва таала байлык берет. Ошон үчүн айтты: "Вабтаги фима атакаллах ад-дарал ахира." Алла берген байлык менен сен ахиретиңди кургун, ахиретти эстегин, ахиретти кур калбагын деп биринчи өкүм. Экинчиси: "Вала танса насибака минад-дунья." Вала танса насибака минад-дунья. Дүнүйөдөгү өзүңдүн үлүшүңдү дагы, насибаңды дагы унутпагын деди. Демек, акчаңдын баарын берип коюп, эртең өзү ачка калбагын, өзүң көчөдө калбагын, кайра сен тескериче элдерден тиленип калбагын деп не кылды? Буну да эскертишти. Вала танса насибака минад-дунья, дүнүйөдөн болгон өзүңдүн үлүшүңдү унутпагын. Ва ахсин кама ахсаналлаху илейк. Бул үчүнчүсү. Ва ахсин кама ахсаналлаху илейк. Аллах саңа жакшылык кылгандай, сен дагы элдерге, адамдарга жакшылык кылгын деди. Бул үчөө не болду? Кыла турган иштерди. Төртүнчүсү кылбай турган иш. Вала табгил фасада фил арз. Бул кылбай турган иш нахи. Вала табги фил арзи, вала табгил фасада фил арз. Жердин бетинде бузукулук кылбагын. Жерде бузукулук кылбагын. Себеби инналлаха ла юхиббул муфсидин. Албетте Алла Таала бузукуларды жакшы көрбөйт деди. Демек, Аллах субхана ва таала кимге бир байлык берген болсо, ал байлыкты балдар эң биринчи Алланын немат деп түшүнүш керек. Бул мен кыйынмын, акылдуумун, тажрыйбам көп, ошон үчүн ушул байлыкка, бийликке жетиштим дебеш керек. Аллах субхана ва таала өз карамы менен, фазлы менен, ырайымы менен берди деп түшүнүш керек. Акыйкатта дүйнөдөгү бүт бардыгы Алланын тарафынан. Алла берет. Сен акылың менен, күшүң менен, тажрыйбаң менен, өзүңдүн кыйындыгың менен ошол деңгээлге жете албайсың. Дүйнөдөгү жетишкен болсун, дини жетишкендик болсун, бүт бардыгы мин фазлилlah. Алланын ырайымы, Алланын берекеси. Алла Таала ырайым кылбаса, эч ким мындай деңгээлге жетпейт. Ошон үчүн дүйнө колдун кири Алланын тарафтан келген нерсе. Экинчиси балдар, дүйнөдө сыноо, байлыкта сыноо, кедейликте сыноо. Экөө тең сыноо. Алла Таалам жакшы көргөн үчүн байлык берип, жаман көргөн үчүн кедей кылбайт. Алла Таалам кеде байлык менен сынайт. Кедейлик менен сынайт. Экөө тең сыноо. Алла Таалам кимди бай кылып сынайт, кимди кедей кылып сынайт, өзүнүн ыктыярында. Аны биз чечпейбиз. Кимди Алла Таалам кайсы абалга койгон болсо, ошол абал анын үчүн жакшы. Бай болсо, Аллага шүгүр кылып, өзүнүн хукукуна да кылыш керек. Хукукул важиба. Зекетini берсин, үшүрүнү берсин, садакасын берсин, элге жардамдык кылсын, кайрымдуулук кылсын, жакшы иштерди көп кылып, Алланын ыраазылыгын тапсын. Кедей болсо, сабыр кылсын, канаат кылсын, Алладан сурасын, эмгегини кылсын, дуа кылсын. Бүт бардыгы сыноо, дүйнөдө келген сыноо балдар, экөө тең байлыкта сыноо, кедейликте сыноо. Бирок кедейликке караганда байлыктын сыноо жаманыраак. Көбүнчө байлык менен келген сыноодо адамдар сыноодон өтпөй калат. Көбү өтпөй калып, ошол байлыгы менен бейишин курбастан дозогун куруп калат. Алла Таалам баарын сактасын. Ошон үчүн байлыкты ар дайым таманына кылатыган, сурайтыган нерсе эмес. Коркуу керек. Алла Таалам сактасын, Карундай бай болуп, кийин дозокко кирип калсаң эмне пайда? 50 жыл, 60 жыл жашайсың, түгөлүккө дозокто күйөсүн. Кимиси жакшы? Алла өзү сактасын. Ошон үчүн экөө тең сыноо, бирок Алла Таалам өзү билет кимге кандай акыбалды беришти. Ким кандай акыбалда болсо, Аллага ыраазы болуш керек. Эгер байлык берген болсо, байлыкты эмне кылыш керек? Мына бул аяттарда Аллах субхана ва таала баяндап атат. Биринчиси: "Вабтаги фима атакаллах ад-дарал ахира." Алла Таалам байлык берген болсо, ахиретиңди кур дейт. Ахиретке иштет. Ахиретке иштет дегени Алланын жолундагы жайыз болгон бүт тармакка жумша. Мешитке, медресеге, жетимдерге, жесирлерге, карыялардын үйлөрүндө, мектептерге, садиктерге кайерге колуң жетсе, ошол жерге чейин салымын кошо бер. Вабтаги фима атакаллах ад-дарал ахира. Алла берген нематты ахирет үчүн не кыл? Кур, ахиретиңди кур, колуңдан келгишинче жардамыңды аяба деген сөз.